Эгерде сиз арык болсоңуз, тамакка табитиңиз болбой жатса, эртең мененки тамакты жегениңизден кийин ашказаныңыз оорутса жана жеген тамагыңыздын сиңиш кыйын болсо, биринчи кезекте ашказаныңызда көйгөй бар деген тыянакка келебиз. Жана ошондой эле сизде B12 витамининин жетишсиздигинен болгон анемия дагы калыптанган болушу мүмкүн. Аныктоо максатында лабораторияга барып, ушул витаминге анализ тапшыруу жетиштүү болот. Эгерде нормадан ашыкса, диагноздун коюлганы ошол. Оорунун бир өзгөчөлүгү өзүн дароо эле байката койбойт. Анткени витаминдин боордогу запасы организмди бир кыйла убакытка чейин камсыздап тура алат. Ошентсе да баары бир дарыланууну башташка туура келет. Биринчи кезекте ушул витаминди укул түрүндө бир канча жума алабыз, андан кийин көпкө чейин, балким өмүр бою таблетка түрүндө ичип жүрүшүбүзгө туура келет. Эгерде оорунун мөөнөтүн кыскарткыңыз келсе, сөзсүз түрдө терапевт врач менен кеңешишиңиз керек болот. Анткени ал оорунун себебин билгенден кийин натыйжалуу дарылануу ыкмасын сизге сунуштайт. Ошол себептүү ар кандай ден соолукка байланыштуу көйгөй сизде бар болсо, сөзсүз түрдө дарыгер менен гана кеңешишиңизге мен сизге сунуштап кетем. Маалымат кызыктуу болгон болсо сиз үчүн сөзсүз түрдө сактап алыңыз. Анан ушундай маалыматтарды дагы да көбүрөөк угуп туруш максатында биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз, баракчага катталып коюуну дагы унутпаңыз.